Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы деле Эсенгул Ибраев анын чыгармалары жөнүндө болмокчу. Эсенгул Ибраев бул публицист, трибун акын эле. Ал өзүнүн жан дүйнө жаңырыгы, Ойлон кыргыз жана Улут болсом тилим менен улутмун деген поэмаларын эл алдында кагаз кармабай жатка айтчу. Алыска чуркар күлүктөй болуп Эсенгул Ибраев чыгармачылык жолунда чарчап калбай, улам алдыга чоң дем менен жүрүп олтурган. Айрыкча акыркы 10 жылында ал өз поэзиясын таанылгыс кылып жаңылап, чыгармачылыгынын туу чокусуна чыга алды. Кыргыз деп күйүп жанып, данышмандык ойлорун айтып, Ойлон кыргыз, Улут болсом тилим менен улутмун аттуу публицистикалык поэмаларын ар кыргыз туу тутуп, күн сайын окуп, сабак алгыдай деңгээлде жаратып, элине калтырган мурасындай таштап кетти. Анда эмесе азыр мен ушул тилим менен улут болсом тилим менен улутмун деген поэмасынан үзүндүнү көркөм айтып берейин. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бул жерге, соболум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажоо бар бир элде. Анам мунун билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин, бирден гана тили бар. Билгин муну билип ал. Эй эрендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Эл ичинде эселик бар, эсер бар, ыймансыз бар, жана ырыс кесер бар. Жакшы билбей эне тилин жарды деп, жанын жеген безер бар. Ушундай бир кесел бар. Эй кыргызым, ким деп айтам? Кыргыз тилин жарды деген балаңды, жарды эмес кыргыз тили, так өзүнүн жан дүйнөсү караңгы. Дегеле ошол кыргызмын деп, кыргыз үчүн кызмат кылчу адамбы? Жок калайык, өздөн чыккан сасыткылар, саткындар дейм аларды. Толубайың сындаган тил, Арыстанбек ырдаган тил, Манас бабаң сүйлөгөн тил, 22 кылым бою кыргызды алга сүйрөгөн тил. Жарды тилби калайык? Жиренчебиз сайраган тил, жеңи жогыр кайраган тил, кара чачың канбаган тил, Жаныбектей аксымдарды жарга такап жайлаган тил, Тагай бийден тараган тил, кара мүртөз канбектерди кадамактай кадаган тил. Жарды тилби калайык? Өнбөс тоону өндүргөн тил, өжөрдү эпке көндүргөн тил, жаш жүрөктү ийиткен тил, таш жүрөктү жибиткен тил. Жарды тилби калайык? Кылым менен оожалган тил, кыргыздардан соок алган тил, Байрон, Бальзак, Шекспирди бал татытып оодарган тил. Жарды тилби калайык? Санап кетем эргип, сан ойлорго жетем эргип, ушул тилди жарды тилдеш, ары жагы келе соолук, бери жагы текеберлик. Тирүүчүлүк сезилбесе, турмуш өлдү деп билем, түндө жаркып көрүнбөсө, жылдыз өлдү деп билем.
Кыргыз тили сүйлөнбөсө кыргыз өлдү деп билем. Улутуңдун уулу болуп, улайм десең учугун, өзгөлөрдөн калып калбай, өссүң десең тукумуң, эне тилге толук бойдон берүү керек укугун. Басмырланып башка тилге, жыйындарда сүйлөнбөсө, аймагында жашаган эл аздап үйрөнбөсө, көчө тилдин деңгээлинен көтөрүлбөйт тилибиз, тил өспөсө кантип өсөт тилибиз. Кылым сүргөн кыргыз тили кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын, жаш арчадай бүрдөсүн, ишкананы кенен ээлеп, иш кагазда сайрасын, көчөлөрдө эркин басып, көрнөктөрдө жайнасын. Бакчалардан байыр алып, ол окуу жайда окулсун, токтардын өз тилинде токтомдору токулсун, телеграф, телефондор сүйлөп турсун кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка, желбиреген желегиндей жетсин колу жылдызга. Бул чындыкты өз да, жат да угушсун, эне тилим, энем, элим уюткун, тунук болсом тилим менен тунукмун, улук болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктаар, паспортуда, мандатыда метиркасы улуттун. Эсенкул Ибраев, кыргыз эл акыны. Мына балдар, мына ушул поэманын кыскача үзүндүсү. Силерге тапшырма, мына ушул поэмадан үзүндүнү жаттап, мага көркөм айтып, WhatsApp'tan жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.